Историческая судьба нам предопределила быть вместе. Сколько веков мы вместе. У нас общая история, будущее. Будем надеяться, что на протяжении долгого времени. Даже сейчас возникают мысли при создании или федерации, что-нибудь такого, обратиться к Российской Федерации, как одна из республик, Вот это было бы войти круто. в состав России. То есть такие разговоры в Киргизии есть, В ведутся? Киргизии есть, и среди диаспоральной общественности здесь возникает вопрос, но есть там некоторые вопросы. Ну как-то вот границ-то плана, общей нет, здесь будет, что конечно, граница- трудно. Экс-посол Райымкул Аттокуровдун Кыргызстандын Россиянын курамына кирүү мүмкүндүгү тууралуу айткандары боюнча Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин пресс кызматынын комментарии. Экс-посол Райымкул Аттокуровдун Pravda.ru порталына берген интервьюсунда Кыргызстанда Россиянын курамына кирүү мүмкүндүгү тууралуу маселенин талкууланып жаткандыгы, тууралуу айткандары боюнча Россия Федерациясынын аймагында жашаган кыргыз жарандарынын кайрылуусуна байланыштуу элчиликтин пресс кызматы мындай пикирди билдирүүгө эч кандай олуттуу негиз жок экендигин билдирет. Райымкул Аттокуров Россия Федерациясынын жараны экендигин жана ал жеке адам катары өзүнүн жеке пикирин билдиргендигин баса белгилейбиз. Кыргыз Республикасынын расмий позициясы төмөндөгүчө: Кыргызстан көз карандысыз, эгемендүү мамлекет, эл аралык укуктун субъектиси жана эл аралык мамилелердин толук кандуу катышуучусу болуп саналат. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык орус тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эмес расмий тили болуп саналат. Кыргызстандын жетекчилиги мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн сактоо жана улуттук кызыкчылыктарын коргоо боюнча бекем саясий багыттагы иш алып барып жаткандыгын өзгөчө белгилеп кетебиз. Ошону менен бирге кыргыз россиялык мамлекеттер аралык мамилелер өз ара сый, өз ара түшүнүшүү жана бири-бирин колдоо нугунда динамикалуу түрдө өнүгүп жатат. Биздин элдерди жалпы тарых евразиялык руханий баалуулуктар бириктирет. Кыргызстан жана Россия ишенимдүү союздаш жана стратегиялык өнөктөш болуп саналышат. Элчилик коомчулукту кыргыз диаспоралык уюмдардын лидерлерин элди дүрбөлөңгө салуучу мүнөздөгү мамлекеттин кызыкчылыгына зыян келтирүүчү ой пикирлерин коомго жарыялоодон алыс болууга чакырат. Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.